Кымбаттуу окуучулар, теманы тетрадыбызга жазабыз. Фразеологиялык талдоо жүргүзүүнүн тартибин өтөрдөн мурда фразеологизм эмне экенин эсибизге түшүрөлү. Эки жаандан ашык компоненттерден туруп, лексикалык бир бүтүнгө айланып, маанилик жактан ширелишкен сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарган туруктуу сөз түркүмдөрү фразеологизмдер деп аталарын билебиз. Талдоо жүргүзүүдө эң биринчи фразеологизм сөзүнүн маанисин табабыз. Силер сүрөттө көрүп жүргөн аксакалдын жүрөгү ак болуп жүрөт, Демек, бул ак жүрөк деген фразеологизм сөз экен. Анын мааниси кандай? Анын мааниси ак жүрөк ичинде кири жок, жаман ою жок адамды билдирет. Мисалы сүйлөмгө алсак, акыл ак жүрөк адам дей турган болсок, анын ичи дүйнөсү таза экендигин билдирип турат. Биз фразеологизмдин маанисин таап алдык. Эми ал кандай сөз айкашы, эркинби же туруктуу сөз айкашыбы, аны аныктайбыз. Башта мисалга алган ак жүрөк деген фразеологизм сөз, ал туруктуу, себеби жакшы жүрөк деп өзгөртсөк, анда мааниси жоголот. Кийинки кадамда кепте даяр материал катары колдонулат фразеологизмдер, себеби макал, дастандардагы сөз айкаштары элдик тажрыйбадан алынган образдуу сөздөр. Ошол себептен бул кепте даяр материал катары колдонулуп турат. Кымбаттуу окуучулар, андан сырткары фразеологизм сөздөр биздин сөздөрүбүзгө образдуулукту берип турат. Мисалы, азыркы заманда кашыкта май, чөмүчтө май деп койдук. Бул фразеологизм сөзүнүн мааниси азыркы учурда береке кирип тамак аш жеткиликтүү болгон учур деп айтабыз. Эгерде фразеологизм сөздү алып, азыркы заманда береке кирип тамак аш жеткиликтүү болгон учур деп айтсак, элестүүлүк жоголгон болот. Ал эми азыркы заманда кашыкта май, чөмүчтө май десек, анда жеке сөздөр менен берген көз алдыбызга келе калган сүрөт сыяктуу элестүү көрүнөт.